Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөнүн сийдигин ичкиле дегенби. Ислам дини адам баласын эки дүйнөдө тең бактылуулукка жеткире турган эрежелерди көрсөткөн. 24 сааттык жашообузда уйкудан тургандан тартып жатканга чейин кыла турган ар бир иштин туурасын жана эң мыктысын үйрөткөн. Кала берсе, динибиз ажаткана адебине байланыштуу бардык жагдайларды аныктаган. Ла хая фид-дин. Дини маселелерди үйрөнүүдө жана үйрөтүүдө уялуу тартынуу болбойт деген эреже боюнча сахабалар башка темаларда эле бул темада да ар бир маселени ийне жибине чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашкан жана жоопторун алып бизге жеткиришкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да айтып үйрөткөн, жашоосу менен көрсөткөн чыныгы мугалим. Үммөтүнө бардык маселени үйрөтүү менен алардын аброю менен намысына ылайык иш аракеттерди көрсөткөн. Атүгүл сахабалардын атактууларынан болгон Салман бин Фариси разияллаху анхуга бир мушрик шылдыңдап ушундай дейт: "Карап турсам досуңар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам силерге ар бир нерсени майда чүйнөсүнө чейин, жада калса ажатканада кандай отурууну да үйрөтүп атат." Азирети Салман абдан олуттуулук менен "Ооба" деп Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ажаткана адеби жөнүндө айткандарын катары менен айтып берет. Азыркы мезгилде дагы мусулмандарды маскарлап динибизге акарат келтиргендер аз эмес. Алар айрым хадистерге асылып, байма-бай сокку уруп турушат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө баары эле аалым болуп кетти. Бир хадисти угуп, акылына сыйдыра албай калса, бул хадис эмес, ушундай да хадис болобу дегендер четтен чыгат. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, бир рываяттын хадис же хадис эмес экенине өкүм бериш үчүн атайын хадистер, мухаддис аалымдар бар. Алар өмүрүн илимге арнап, каражанын карч уруп, көз майын коротуп, чачын агартып илим алышкан. Бир эмес бир нече жыл илимдин аркасынан сая түшүп, күндүр түндүр тер чачып мээнет кылышкан. Атүгүл бир хадисти жазып атканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын "Ким билип туруп менден жалган бир нерсени айтса, тозок отундагы ордуна даярдана берсин" деген осуятынан коркуп жазышкан. "Аллахтын атынан жалган сүйлөгөндөн да залым ким бар" деген Куран аятынан титиреп, аныктап, тактап туруп анан айтышкан. Кээ бир дин душмандары, кылдан кыйкым издегендер чыгып алып, кылы кыйшайбай эле хадис же хадис эмес деп өкүм берип атат. Мусулмандарды караңгы, дөөдүр, маданияттан арта калган, төөнүн сийдигин ичкен жапайы калк катары көрсөткөнгө аракет кылышат. Алар исламиятка канчалык каршы чыгып, кылдан кыйкым жумурткадан кыр издесе да, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Анткени исламият күн сыяктуу, үйлөш менен өчүп калбайт. Күндүз сыяктуу көздү жумуп алыш менен түн болуп калбайт. Көзүн жумуп алгандар бир гана өздөрүнө түн кылышат. Мына ошондой ислам душмандары акылына сыйдыра албай акарат келтирген бир хадис тууралуу сөз кылмакчыбыз бүгүн. Ал төөнүн сийдигине байланыштуу айтылган хадис. Хадисте ушундай дейт: Азирети Анас разияллаху анху айтат: Укул же Урайна уруусунан 8 кишиден турган бир топ Мадинага келип, пайгамбарыбызга баят берип, башкача айтканда исламга ылайык жашайбыз деп сөз беришип, мусулман болушту. Бир канча убакыттан кийин Мадинанын абасы аларга терс таасир этип, ооруп калышты. Алар оорусун айтып арызданып келишкенде, Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга чабандары менен бирге Мадинанын сыртына чыгып, төөлөрдүн сүтүнөн жана сийдигинен ичүүсүн айтты. Ооруган адамдар бир канча убакыт төөлөрдүн сүтүнөн жана сийдигинен ичишип, шыпа табышты. Хадистин бизге тиешелүү тарабы ушул жагын карап көрөлү. Бул хадис эч шек күмөнсүз сахих хадис. Бул хадисти кабыл кылуубуздун биринчи себеби хадистин сахих чынжыр менен келүүсү. Ошондой эле медицина маселелерине байланыштуу айтылган сахих хадистерде айтылган акыйкаттар эч бир илимий изилдөөгө карама-каршы келген эмес. Тескерисинче, сап башында батыш дүйнөсү жана заманбап медицина кабыл кылып тастыктаган учурлар өтө көп болгон. Мисалы, дүйнө жүзүндөгү атактуу университеттерде чымынды изилдешип, жыйынтыгында чымындын денесинен күчтүү антибактерия бөлүнүп чыгат деп тастыкташкан. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси да бар. Бул тууралуу биздин тасмабыз чыккан. Каалоочулар ошол жака кайрылса болот. Дал ушул сыяктуу илимий изилдөөлөр төөнүн сийдигине байланыштуу айтылган хадистин кодум эле бир можиза экенин айтышууда. Анткени изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жаныбарлардын жана адам заарасынын бир топ ооруга шыпа экенин аныктап чыгышкан. Төөнүн сийдигине байланыштуу бир нече илимий изилдөөлөр, тажрыйбалар жүргүзүлүп, өтө көп илимий макалалар, илимий эмгектер, китептер жазылган. Мисалы,
Европада Авиценна деп таанылган медицина илиминин атасы, медицинанын чолпон жылдызы Ибн Синанын кылымдар бою батышта университеттерде окутулган Аль-Кануни фит-Тиб деген китеби бар. Бул китебинде жаныбарлардын сийдигинде ден соолукка пайдалуу элементтер бар экенин айткан. Жаныбарлардын арасында сийдиги эң пайдалуу болгону абасы абдан жагымдуу болгон араб чөлдөрүндө жашаган төөлөр экенин белгилеген. Ооба, бул пикир жашаган доорунда бүткүл дүйнөнү таасир астында калтырган жана кылымдар бою чыгармалары Европада сабак катары окутулган атактуу ислам философу жана медицинанын дөшасы Ибн Синага таандык. Илимий изилдөөлөр орун алган дүйнөгө белгилүү макала сайттарында заара терапиясына байланыштуу эмгектер бар. Алардын бир канчасын айтып өтөлү. НАСАнын сийдик боюнча лабораториясында жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгында заарада пайдалуу элементтердин бар экенин аныктап чыккан. Бул илимий тастыктама НАСАнын сийдикке байланыштуу жүргүзгөн экспертизасынын жыйынтыгынын биринчи бети. Медицина тармагы боюнча жазган китептери менен таанылган доктор Харальд Титценин 1996-жылы жарык көргөн дүйнөдө эң көп сатылган китептердин катарында Urine the Holy Water, башкача айтканда ыйык суу заара деген китебинде заара менен дарылоонун пайдаларынан сөз кылган. Ошондой эле сийдик менен дарылоону эң көп колдонгон өлкө бул Германия экенин жазган. Дал ушул китептин 44-чү бетинде төө сийдигинин жүрөк жана кан айлануу системасына байланыштуу ооруларга жакшы таасири бар экени айтылат. Атүгүл 1999-жылы май айында Германияда 2-чи дүйнөлүк заара терапиясы аттуу конференция өткөрүлгөн. Дал ошол конференциянын бир көз ирмеми. Доктор Иоганн Абеле болсо 1995-жылы заара терапиясы тажрыйбалар жана жыйынтыктар аттуу китебинде 5 миллион немистин шыпа табуу үчүн сийдикти колдонгонун жазат. Бир нече макаланы камтыган Holistic Health Healing, Astro Science, башкача айтканда саламаттыкты комплекстүү дарылоо жана астрологиялык илимдер аттуу китебинин 2-чи томунда заара терапиясынын кереметтери деген макалада сийдик менен дарылоонун суук тийүүдөн рак оорусуна жана муун ооруларынан спидке чейинки бир канча ооруну сакайтуу артыкчылыгына ээ экенин жазат. Германияда иш алып барган Ден соолук борбору аттуу мекеменин сайтында заара терапиясынын иммундук системаны күчтөндүргөнүн, айрыкча аллергия, астма, бут шишиги, ревматизм, хроникалык урогениталдык инфекцияны жана тери ооруларын дарылоодо оң тажрыйбаларды бергенин белгилеп өткөн. Бул Германияда иш алып барган Ден соолук борбору аттуу мекеменин интернет сайты. Бул китептер болсо заара терапиясы, зааранын касиеттери, өзгөчөлүктөрү тууралуу жазылган илимий китептер. Кармен Томас, Өзгөчө суу заара, 1993, немис тилинде. Геннадий Малачев, заара терапиясы, 1999, немис тилинде. Жон Армстронг, мүрөк суусу заара терапиясы боюнча изилдөөлөр, 1948. Өзүңүздөр күбө болгондой, зааранын бир нече ооруга шыпа экени жүргүзүлгөн изилдөөлөрдөн белгилүү болду. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1400 жыл илгери ооруп калган бир канча кишиге муну сунуштоо аркылуу кудум эле бир можиза көрсөткөн. Хадисте айтылган төөнүн сийдигине келе турган болсок, анда ошол мезгилдеги медицинага байланыштуу маселе сөз кылынууда. Диний бир маселе талкууда эмес. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дарылануу үчүн багыт көрсөтүп жатат. Диний бир өкүм чыгарган жок. Тагыраагы маселе медициналык тажрыйба жаатында каралышы керек. Биринчиден, Мадинага келген адамдардын ден соолугунда бир көйгөй бар эле. Алар шаардын абасына көнө алышкан жок. Андан соң тамак сиңирүү системасы бузулууга учурады. Анын негизинде кыска убакытка жана узакка созулган ич өткөк жана анемия менен ооруп калышты. Бул оорулар ичегидеги пайдалуу жана зыяндуу бактериялардын тең салмактуулугунун бузулушунан келип чыгат. Алардын организминде тез суунун, азык заттардын жетишсиздиги жана суу балансынын бузулушу сыяктуу абалдар болуп жатты. Келген адамдардын ооруп калышынын себептерин карап көрөлү. Эң башында Мадинанын жаратылыштык шарты, рельефи жана экологиялык абалы башка жерлерге салыштырмалуу айырмаланып турат. Ошондой эле микроорганизмдердин түзүлүшү да көчмөндөр, башкача айтканда бедуиндер жайгашкан аймактардан башкача. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген адамдарда чөлдө көчмөн турмушта күн кечирген адамдар болчу. Алардын организми Мадинанын суусуна, өсүмдүктөрүнө, микроорганизмине ылайык келген эмес. Көнө алышкан жок. Ошон үчүн ооруп калышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аларга айткан дарылануу жол жобосу боюнча Мадинанын белгилүү бир чөлкөмүндө оттогон төөлөрдүн сүтү саалып, ага ошол төөлөрдүн сийдиги кошулду. Бул жерде сүттүн өлчөмү көбүрөөк, ал эми сийдик аз өлчөмдө кошулуп, дары иретинде колдонулду. Натыйжада сыркоолоп калгандар оорудан айыгышкан. Кантип эле ушундай болсун? Ал жийиркеничтүү нерсени кантип колдонушкан дешиңиз мүмкүн. Ооба,
Бул биздин көз карашыбыз. Бирок илим көз карашы менен медицинанын көзү менен караганда таптакырандай эмес. Себеби төөнүн сийдиги боюнча илимде өзгөчө медицина тармагында миңдеген илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, бир нече пайдалуу заттарды аныктап чыгышкан, аны жогоруда айттык. Илимпоздор, окумуштуулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү акыйкат экенин илимий негизде далилдеп жатышат. Болгону биздин кабарыбыз жок. Биздин билбешибиз ал нерсенин жок экенине далил боло албайт. Төөнүн сийдигин изилдөөнүн негизинде медицинанын жеткен жыйынтыктарына токтоло кетели. Төөнүн сийдигинде пайдалуу микроорганизмдер бар. Ал антисептикалык өзгөчөлүктөргө ээ. Ошондой эле антифунгалдык, башкача айтканда грибокко каршы таасири бар. Бул грибоктордун өсүшүн токтотуучу, фунгистатикалык же аларды толугу менен жок кылуучу фунгисидалдык касиет. Ал теридеги, тырмактагы же ички органдардагы грибоктордун көбөйүшүнө жана инфекциянын жайылышына бөгөт коёт. Медицинада төөнүн сийдиги кайсы тармакта колдонулат десеңиз, ал тамак сиңирүү системасынын бузулушунда, ичеги микрофлорасынын балансы бузулганда, экземада, псориаз же седеп оорусун дарылоодо, тери ооруларында, кээ бир инфекциялык ооруларды сакайтууда жана башка тармактарда колдонулат. Кантип колдонулат дегенде, төөнүн сийдигин дароо алып туруп ичип жиберүүнү түшүнбеш керек. Ал атайын лабораториялык процесстерден өткөрүлүп, курамындагы таасир этүүчү заттарды бөлүп алуу менен жүзөгө ашырылат. Буга кошумча заманбап медицинадагы дагы бир ачылышты айтып өтөлү. Учурда камелит антибоди деген нерсе бар. Башкача айтканда, төө антиденеси же төө иммуноглобулини. Антидене же иммуноглобулин. Бул организмге кирген бөтөн заттарга, антигендерге каршы иммундук система иштеп чыгарган, аларды таанып жана зыянсыздандыруучу өзгөчө белоктор. Төөлөрдүн сүтүндө, канында жана сийдигинде бул иммуноглобулиндер бар. Бул иммуноглобулиндердин өзгөчөлүгү ушундай: организмдеги инфекциялардын таасирин кайтарып, токтотуп, таасирсиз калтыралат. Башкача айтканда, ковид, грипп вирусуна, куш тумоосуна, эболага каршы төөдөн алынган иммуноглобулиндерди колдоно алабыз. Хадистин сахих экендигине ишениш үчүн сөзсүз түрдө батыштан чыккан бир изилдөөчү тастыкташ керекпи? Же ал хадис заманбап технологиялар аркылуу далилденүүгө тийишпи? Ошондо гана кабыл кылабызбы хадисти? Бир мусулмандын хадиске, Куранга карата көз карашы ушундайбы? Жок, албетте. Биз бул хадистер илимий жактан далилденсе да, далилденбесе да кабыл кылабыз, ыйман келтиребиз. Бул илимий далилдерди айтуубуз биз мусулмандар үчүн эмес, балким динден кыйкым издегенге аракет кылгандар үчүн. Өзүм мусулманмын деп эсептеген бир адам сахих хадис китептеринде келген бир хадис боюнча шек күмөнгө түшүүсү натура көрүнүш. Бадиюзаман Саид Нурси айткандай, Бухари жана Муслим өңдүү сахих хадис китептеринде орун алган сахих хадистерде ойдон чыгарылган хадис же алсыз хадис дегендердин же ыйманы алсыз же болбосо хадисти түшүнүшпөйт. Эгерде бир риваятты, бир хадисти адаттан тышкары акылга сыярлык эмес деп көргөн учурда, дароо ошол шарапаттуу хадистерге сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу даражасына доо кетире турганчалык сын айтып, каршы чыкпаш керек. Бир хадисти түшүнө албай жаткан болсок, демек кемчилик бизде. Мындай учурда хадистин же бир тафсири, же бир түшүндүрмөсү, же бир мааниси бардыр деп тийишпешибиз абзел. Же болбосо бул тармак боюнча адис болгон атайын аалымдарга кайрылганыбыз туура иш. Деги эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти айтканы үчүн каршы чыгышып, мыскылдаганга аракет кылышууда. Алардын максаты эптеп ислам дининин улуу акыйкаттарын төмөн түшүрүүгө аракет кылуу. Болбосо биз үчүн жийиркеничтүү сыяктуу көрүнгөн, бирок медициналык жактан биз колдонуп келген толтура нерселер бар. Деги эле фармакологиянын негизин жаныбарлардын уусу түзөт. Биз колдонгон дарылардын таасир берүүчү элементтери ушул 4 нерседен алынат. Биринчиси жаныбарлардан, төөнүн зарасы, каны, сүтү сыяктуу нерселерден. Экинчиси өсүмдүктөрдөн. Үчүнчү лабораторияда өндүрүлгөн синтетикалык элементтерден. Төртүнчүсү минералдык заттардан. Ооба, сен жийиркенген затка медицина илим назары менен карайт. Сен колдонгон дарылардын курамында кайсы жаныбардын эмнеси бар экендигин, кайсыл жаныбардын эмнесин жеп атканыңдан кабарың жок. Ырас ошончолук төө сийдигин ичишет деп адилетсиз сындагандар эмне үчүн тыйынчычкандын тезегинен кофе жасагандарды айтышпайт. Мисалы, Вьетнамга барып калсаңыз, сизге эң кымбат кофе деп тыйынчычкандын тезегинен алынган кофени сунушташат. Тыйынчычкан кофени жейт, кайра сиңирип сыртка чыгарат. Анын тезегинин ичинен кофени чогултуп алып, кайра сизге кофе даярдап беришет. Бул лувак кофеси деп аталат. Дал ушундай ыкмада пилдин, мышыктын тезектеринен да кофе даярдалат. Төөнүн сийдиги деп медицинадагы улуу ачылышты мыскылдагандар
эмнеге эч себепсиз эле тезектен кофе даярдап ичкендерди сындабайт. Бул жерде маселе башка жакта жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, ислам динине, Куранга эптеп эле акарат кылуу маселеси жатат. Дин душмандарынын артында көбүн эсе сырттан каржыланган уюмдардын өкүлдөрү, ай кожолор, көкчө көздөр, жада калса көз камандар бар. Бейиш нуру.